Бул жылы Баткендин өрүгүнүн гүлдөө мезгилине аба ырайынын терс таасири тийген жок. Жаздын 2 айында гүлдөгөнүнө байланыштуу мөмө кармоосуна да жакшы шарттар түзүлдү. Анткени туруксуз аба ырайынын мөөнөтү өтүп, стабилдүү температурага туш болду. Башка жылдарга салыштырмалуу өрүктүн гүлдөө мезгили 1 айга жакын мөөнөткө кечикти. Биологияда, жашоодо 10 градус бул 0 градус менен барабар болуп эсептелет. Ошондуктан 10 градустан жогорку температуралар март айында айрыкча өрүк гүлүн чыгара турган мезгилде болбой калды дагы. Өрүк гүлүн чыгаруу убактысы 15-20 күнгө кечикти. Ошондой болсо да апрель айынын башталышындагы аба ырайынын төмөндөсү өрүк гүлүнө таасирин тийгизбей койгон жок. Тоолуу аймактагы өрүктөрдү үшүк алып, бактыга жараша толук гүл ач электигине байланыштуу зыяндуулугу төмөн болду. Ал эми тоо этектериндеги өрүк бактарына аба ырайы тоскоол болбоду. Жогорку зоналарды алганыбызда, мисалы Карабулакта, анан ары суураак, өйдөрөөк зоналарда үшүк урду, бирок аз 5-10% эле эсебинде. Аларда байкалды. А бирок ылдыйкы зоналарда, ылдыйкы зонада, Баткен ылдыйкы зонасындагы өрүк зарларда эч кандай өзгөрүш болгон жок. Былтыркы жылы Баткенде өрүк февраль айынын акыр ченинде гүл ачкан. Бирок жаз айындагы жаан-чачындан улам ар кандай ооруга чалдыгып, өрүктүн сапаты төмөн болуп калган. Бул жылы да өткөн жылдагы оорунун таасири тийиши мүмкүн дешет адистер. Андыктан өрүктүн гүлдөө мезгилинде зыянкечтерге каршы дарылоо зарыл экен. Өрүктүн пышуу мезгили өтө кыска, алма бийлерге салыштырганда. Себеби мына апрелде гүлдөсө, июнь-июльда пыша баштайт. А көп химикаттарды өрүк пышканга чейин 30 күн калганга чейин колдонуш керек. Ошондуктан өрүктүн гүлүгө чейин биринчи обработканы бере турган болсок, гүлдөн кийин 2 жолу дарыласак болот. Баткендик багбандар өрүктү зыянкечтерден сактоонун 2 түрүн колдонуп келишет. Химиялык жана биологиялык дары-дармектердин жардамында сапаттуу түшүм алууга болот. Бирок химиялык каражаттарды пайдаланууда адистердин кеңешин алуу зарыл дешет бул тармактын өкүлдөрү. Антпесе ден соолукка кедергиси тийип калуу коркунучу бар. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.